Акылбек Жапаров иш сапары менен Москвага учуп кетти. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров иш сапары менен Москвага жөнөп кетти. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдиргендей, иш сапарынын алкагында Россиянын премьер-министри Михаил Мишустин менен жолугушуу пландалып. Анда эки тараптуу кызматташуу маселелери талкууланат. Сапар тууралуу макулдашуу үстүбүздөгү жылдын 18-19 ноябрында Ереванда Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин алкагында өткөн Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча жетишилген. Боршайком талапкер Шеримкуловго 7,5 миң сом айып салды. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештин депутаттыгына Азаттык партиясынын талапкер Шеримкуловго айып пул салды. Комиссиянын 21 ноябрдагы жыйынында талапкер Шеримкулов өзүнүн социалдык баракчасына орусиялык саясатчы Валентина Матвиенконун сүрөтү колдонулган видеону жарыялаганы белгилүү болгон. Партиянын өкүлү бул видеону жайгаштыруу боюнча келишим түзүлгөнүн билдирди. Жумушчу топтун өкүлү шайлоо мыйзамына ылайык иш-чараларды өткөрүүгө жана башка өлкөнүн саясатчыларынын сүрөттөрүн колдонууга тыюу салынганын эске салды. Жумушчу топ Шеримкуловду бузуулар жөнүндө кодекстин 44-беренесинин негизинде 7,5 миң сом айыпка жыгууну сунуштады. Жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоо 28 ноябрда өтөт. Ага бир мандаттуу округтан боюнча 291 талапкер жана 21 партия катышат. Талибан мамлекеттик кызматкерлерге айлык төлөй баштады. Талибан өкмөтү 3 айдан бери айлыксыз иштеп жаткан мамлекеттик кызматкерлерге 20 ноябрдан маяна бериле баштаганын билдирди. 3 айлык эмгек акы дароо берилет, деди каржы министри Ахмад Вали Хакмал Кабулда өткөн басма сөз жыйынында. Анын билдиришинче, акыркы айларда $277 миллион салык жыйналды. Маяна ушул акчадан төлөнөт. Ооганстанда бийликти талиптер басып алган 15 августтан бери каржылык кризистен улам кызматкерлер айлыксыз иштеп жатышкан эле. Экономикалык каатчылык Америка Кошмо Штаттары өз банктарында Кабулга таандык $10 миллиард тоңдуруп койгондон кийин күчөгөн.